калчылар мен бөлүп калып келген, бирок анан Москвада мен жыгылганда мен мына Ковчегге кеткен, грыжа болуп калган. Ошону мен кол бутун кырышып, түндө басып мындай чаттым да. Анан көзүм көрүш ачылып кеткен. Сахар бар, башыма травма алганмын да, черепное давление, почечный давление кылганмын. Көп адамдардан өтүн алдырган, адамдардан сурасам, өтүн алдыргандан кийин бар инвалид болуп калып экенсиң, тамак нормально жей албайт экенсиң. Эмнеге деп алдыргым келбеди, бирок айтты, лазер менен бөйрөктө таштып берип, экөөдөн бирден таштап берди да. Лазер менен атып коебуз деди. Врачтар барсаң. Мен негедир лазерга баргым келбеди да, негедир менин көңүлүм түшпөдү да. Анан мен бир жылы бир ушул компаниянын продукциясын ичип калгам да, 2007-жылдагы апам алганмын, апам уже поздний болуп калган экен, анан апамдан калган продукцияны өзүм ичкенден кийин өзүм жакшы уктап калгам да, себеби мен уктабай калгам, 2 кашык тамак жеп калгам, ошо ашказан мен ар 2-3 саатта кетанол ичип турат элем да. Ошону себеп мен ашказанды түгөтүп түткөн экенмин да, кан түкүрүп калгам да уже. Анан ушул жакшы бир суусундук болсо, ушинтип жакшы болсом экен, Кудай деп ушинтип эле ойлонгонмун. Анан ушул канекези мен ушу компанияга алып келип калды. Анан кофесин ичип жүрүп эле тамак жеп калдым, жакшына болуп тамак жеп, өттөгө таш, мээге таш түштү. Жана жидкость деп атпайбы? Мен дагы отурсам кайра тура албайт элем да. Ошолор жакшы болду, грыздар жакшы болду, көзүм көрүш жакшы болду. Көп оорулардан жакшы болдум да. Анан мен ошол айтам, эки мага ишенбей бөйрөктөгү ташыма лазер менен аттырды да. Анан аттырды эле 2 жылдан кийин 45 миңден кайра ошо бөйрөктү алдырды. Себеби лазер кургатып койду экен бөйрөктү. Кургатып койду да. А мен мына Кудайга шүгүр, өтүм дагы бар, бөйрөгүм дагы бүтүн, бөйрөгүм дагы нормально иштеп атат. Жакшымы Кудайга шүгүр. Мен тырмактарыма чейин бузулуп кеткен. Керек болсочу тырмактарыма чейин бузулуп баса албайт элем, нормально бир 12-3 күн жей албайт да. Тырмактарым да жакшы да. Себеби мен мына коллагенден аябай көп иштем. Корсет көчүм. Азыр мен мына суукка чыдамдуулмун да, мурда мен ысык эле дей берчүмүн, чүчөр болчу. Азыр мен наоборот ысыкка чыдабай, салкын жерде калып калдым. Өтө ысык жатпайм да азыр да.